Президент Садыр Жапаров мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана башкарууну оптималдаштыруу, кайталанган жана ашыкча функцияларды жоюу, ошондой эле мамлекеттик аппаратты күтүүгө каралган бюджеттик каражаттарды үнөмдөөнү камсыз кылуу максатында токтом кабыл алынды. Ага ылайык жогорку кеңештин аппаратынын, иш башкармалыгынын кызматкерлерин, жогорку конституциялык жергиликтүү соттор жана сот департаментинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин санын 30%га чейин кыскартуу боюнча иш жүргүзүлөт. Ошол эле учурда жарлыкта кыскарган кызматкерлерге жөлөк пул төлөп берүүнү камсыздоо жана аларга ишкердиктин негиздерин окутууну камсыз кылуу, үнөмдөлгөн каражаттарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүүгө жумшоо белгиленген. Эске салсак, 2021-жылдын 5-майында кабыл алынган жаңы конституцияга ылайык башкаруу системасы өзгөртүүлөрүн өлкө башчы Садыр Жапаров элге жасаган кайрылуусунда баса белгилеп, президенттин жана өкмөттүн аппараттарынын бири-бирин кайталоосу жоюлаарын билдирген. Дал ушул максатта баш мыйзамга киргизилген нормаларга ылайык президенттик администрация түзүлдү. Мурда 400га жакын кызматкер иштесе, азыркы тапта 300 кызматкер иштеп жаткандыгын президенттик администрациянын башчысы Сүйүнбек Касманбетов жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде айткан. Мына коомчулукка ар кандай көрүнүп атат. Дайындалган жаңы эле кызматкер же болбосо өкмөттүн мүчөсү болобу 15 күндөн кийин кайра кызматтан кетип калган учурлар болуп атат. Мындан бир 20 күн мурда кошулган мамлекеттик уюмдар кээ бирлерин ажыратып, кээ бирлерин кайра коштук, кээ бир жаңы тутумдарды түздүк. Инвестиция министрлиги, экология боюнча комитет өзүнчө бөлүнүп чыкты. Биз муну апрель-май айынын ичинде анализге алганбыз. Эгер бөлгөндө кандай функционалдык иштери ыкчамдайт, кайсынысы токтоп калат. Ошонун негизинде биз президент Садыр Нуркожоевич Жапаровго Улукбек Асамөдүновичке сунуштарды кийирдик. Биздин анализдин негизинде, администрациянын бөлүмүнүн сунушунун негизинде ушундай чараларга барсак, ийгиликке жетише алабыз деп биз ошондой чечимдерге барып атабыз. Бул азыр оңоп түзөө, жөлөп тайоо процесси. Кээ бир органдар жаңы иштерин баштады да. Ошон үчүн ушу бириккендин эң негизги эле чоң ийгилиги ошол уюшкандык, ыкчамдык, тез жана макулдашуу маселелерин кыскарганында болуп турат. Касманбетов кошумчалагандай, ушу тапта мамлекеттик түзүлүштү куруу процесси уланып жатат. Бир катар документтерди жаңы кабыл алынган баш мыйзамга шайкеш келтирүү маселеси турат. Андан кийин гана администрацияны кайра түзүү процесси жыйынтыкталат. Мыйзамдык базаны түзгөндөн кийин ошого байланыштуу биздин процесс, администрацияны реформалоо процесси ошондо негизинде гана жыйынтыкталат да. Менин оюмча бул жаңы жыл ноябрь айларына чейин барат го. Себеп дегенде жаңы законду кабыл алыш керек кабинет менен. Бир топ закондорубуз бар. Ошо закондордун баары шайкеш келгенден кийин жаңы структуралар түзүлүп, жаңы кээ бир структуралар азайып, кээ бирлери кошулуп кетиши мүмкүн. Ошого администрация дагы реакция кылат дагы. Биз ошол процесске биз дагы барабыз. Бирибизди бирибиз кайталабаш үчүн ошол процесске барып, анан аягына чыгат го деп ойлойм. Ишибиз уланып жатат. Коомчулуктун айрым өкүлдөрү профессионал адистер ансыз деле аз экендигин, оптималдаштыруу деп адистерди четтетип алуу коркунучу жаралбайбы деген тынчсызданууларын билдирүүдө. Деген менен саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков мындай пикирге кошулбайт. Окумуштуунун айтуусунда илим менен техниканын өнүккөн доорунда жашап жатканыбызды эске алганда, мамлекеттик органдардын кызматкерлерин 30%га кыскартуу саясаты туура. Санариптештирүү дооруна багыт алган учурдагы аппаратты 20-30 жыл мурдагы учур менен салыштыруу мүмкүн эмес дейт профессор. Албетте, финансылык каражаттарды үнөмдөөгө, мамлекеттик органдардын мобилдүү иштешине, кандайдыр бир иштерди өз убагында бүтүрүүдө жана мобилдүүлүктү. Ошон үчүн абдан профессионал, жакшынакай адамдардын калышы, ал эми жөн эле кагазташып, бир кабинеттен экинчи кабинетке жүгүрүп жүргөндөр, же болбосо компьютерди коюп алып, карта ойноп отургандар, компьютер менен ойноп отургандардын саны азайт деп ойлоймун. Албетте бул ошол калып иштеп жаткан кадрлардын дагы жоопкерчилигин да чоңойтат. Мамлекеттик кадр кызматынын расмий маалыматы боюнча 2020-жылга карата муниципалдык жогорку кызмат ордуна 12 кызматкер, башка кызматка 142 кызматкер дайындалган. Ал эми мамлекеттик кызмат боюнча жогорку кызмат орунга 50, башка кызматка 314 дайындоо болгон. Ошол эле учурда 300дөн ашык мамлекеттик кызматкер ээлеген кызмат ордунан бошотулган. Азыркы тапта Кыргызстанда 15.901 мамлекеттик жана 9271 муниципалдык кызматкер бар.